Англияга жумушка орноштуруу боюнча 3-сайт Hops оператору онлайн каттоо жарыялайт экен. Бул маалыматты жарандар чет өлкөгө орноштуруу борбору жеке өзүнүн баракчасында жарыялады. Бул деген сөз мамлекет тарабынан көзөмөлдөнөт. Эч кандай мошенничествого жол берилбейт. Ашыкча төлөмсүз онлайн каттоодон өтсөңүздөр болот деген сөз туугандар. Онлайн каттоо 8-декабрь түшкү саат 12-де башталып, түнкү саат 12-де 11-декабрь жабылат экен. Ошондуктан даяр туруңуздар, жетишип калыңыздар. Жаш 18-ден 45 жашка чейинки бардык кыргыз жарандары катыша алат. Чет өлкөдө жүрсөңүздөр деле, мисалы Россияда болсоңуздар да катыша берсеңиздер болот туугандар. Эми кантип толтурабыз деген суроого. Сайтка киресиздер, башка сайттарга чыкпаганга аракет кылыңыздар. Ысуу оолак болгон жерде, интернет жакшы болгон жерде толтуруңуздар. Башка операторлордо салыштырмалуу бул Hops оператору тездикти жана баттыкты талап кылат. Ошондуктан бир кирип, бир толтуруп чыгып кетиңиздер. Бир гана загранпаспорт керектелет экен, башка справкалардын кереги жок экен. Эгер этаптан ийгиликтүү өтсөңүздөр, 1-январга чейин сиздерге Gmail почтага сообщение келет экен. Орус тилинен экзамен тапшырасыздар. Ал этаптан жакшы өтсөңүздөр, собеседование чакырат экен. Собеседованияга ар бир жаран өзү катышыш керек экен, бул шарт. Ошол туугандар, мен өзүм 2 жолу толтурганмын, 2 жолу тең өтпөй калганмын. Сиздерди могу веб камера аркылуу искусственный интеллекттен карап турабы билбейм, ошондой жактары бар туугандар, ошондой нюанстары бар да. Ошондуктан эч ким менен сүйлөшпөй өзүңүз жеке толтуруңуздар. Элден уялган жаным ушундай кычык жолдорго келип сиздерге маалымат берип атам. Видеом жаккан болсо лайктан басып, комментарий жазып коесуздар. Ассаламу алейкум, пайдам тизин.